Жаңыдан жылдызы жанып келе жаткан Руслан Абылов 5 майда тушоо кесүү концертин берип, күйөрмандарын спорт сарайына топтоду. Сахнада жүргөнүнө 5 жыл болгон ырчы быйыл отчеттук концерт берүүнү көздөп, толук 2 ай даярдык көргөн. Эл алдына чыгууга камданып жаткан ырчы атайын 4 костюм тиктиргенин жана даярдыктарга көп каражат коротконун айтып өттү. Сахнада жүргөнүмө билинбегени менен 5 жыл болуптур. Анан 5 жылдан бери эмне кылдым, канча ыр жаздым. Ошону отчет катары алгачкы концертимди, биринчи альбомум бул. Биринчи альбомум чыгып калыптыр толукталып. Ошол альбомду элге отчет катары тартуулоо десем болот, жана ошондой эле өзүмдүн баягы чыгармачылык кечем десем болот чакан. Концертке толугу менен 2 ай даярдандым десем болот. 4 тиктирдим. 4 костюмга баш аягы 80-90 миң сом кетти. Сахнага 300 миңдей кетти. Ошо менен көп чыгым эми айтып отурсам түгөнбөйт азыр. Чыгымы абдан көп экен. Таштары ар бири $100 деп коем. Тамашла. Баягы таштарын коюп бир өзүнчө бир эме таап берди мага, стиль. Мунусу жакты, анан өзгөчө могу кийип турган формам жакты мага. Эң кымбаты ушул. Андан кийин баары эле жакты мага. Анткени ар бири өзүнүн ырга жараша. Алгачкы тушоо кесүү концерти жагымдуу маанайда башталды. Эл алдына толкундан чыккан Руслан Абылов репертуарындагы Дария, Башка жанга чалба сыяктуу ырларын ийкемдүү бийчилердин коштоосунда аткарды. Ырчынын алгачкы жеке концерти менен куттуктап Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Динара Аккулова, ырчылар Нурмат Садыров, Султан Садралиев келишти. Концерттин жүрүшүндө ырчы рэпер Добырды сахнага чакырып, чыгармачылыгына чоң салымын кошкондугу үчүн ага ыраазычылыгын билдирип, биргеликте бийкеч аттуу ырын ырдашты. Көп салым эмес, балким кичинекей болсо дагы салымым болушу мүмкүн. Болгону гана ошол учурда чогуу гастролго чыгып калганыбыз болушу мүмкүн. Андан ары өзүнүн 99 өзүнүн пайыз эмгеги деп эсептейм. Биз болсо Руслан менен мен Добур аркылуу таанышкам. Ошондон бери эле дос болуп чыгармачылыкта бирге жүрөбүз. Бүгүнкү концерттин жандуу бөлүгүнө салымымды кошом. Gülgü benim şan benim gün batırgan Gülgün caşay gülgün caş Kayda kaldı O camalı belen görmetti Cabır kapçırır sen gittin çok iyi karap kaynadan seni zaman güttüm canım yalnızlıktan taca büttüm
Чыгармачылык кеченин соңунда продюсер Астра Исмаилова Руслан Абыловго Кыргыз Республикасынын Асыл Зат коомдук фондунун атынан Кыргыздын мыкты жигити деген сыйлык тапшырып, колуна күмүш саат такты. Кыргыздын мыкты жигити